Сираталлазина ан'амта алейхим. Алейхим бир адамдарга Аллах Таала ушул сиратты эмне кылып койгон? Неамат кылып берип койгонда, неамат кылыпчы, байлык катары берип койгон. Алар кимдер десе, ва ма юти'иллаха вар расула дейт. Алар ушундай заттар дейт, Аллах Таалага баш ийип берген 100%. Алла, сен не десең ошол, менин калоом эмес, сеники. Сен ондай бол дедиң, мен ушундай болом. Вар расул жана пайгамбарга. Пайгамбар кайсы жолду көргөздөң, ошол жол менен кетебиз. Макул, адашпайбыз. Фаулайка ма'алладина ан'амаллаху алейхим. Мына ушул адамдар дейт, бүгүнкү күнү. Алар ушундай жамаат дейт. Аллах Таала бир жамаатка неамат кылып түз жолду берип койгон, ошолор менен биргеликте дейт да. Алар кимдер десе, минан набийин, алар пайгамбарлар дейт. Мынакей биздин үлгүбүз. Түз жолдун үлгүсү. Мисалы, Миражды билебиз да? Билебизби? Миражда эмне болду эле? Пайгамбарым Меккеден каяка кетти? Акча бар да. Акчада эмне кылды? Намаз окуду. Ким менен окуду? Пайгамбарлар менен. Ошондо ойлосоңор, бүткүл Адам алейхиссаламдан баштап акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейинки пайгамбар аттуунун баардыгы келип алып артынан эмне кылышты? Арасында биз ушуга чейин уктукпу, ошол пайгамбарлар бири-бири менен карама-каршылык кылышты деп. Бирине жок, сеники туура эмес, меники туура деп айттыбы? Иса алейхиссалам туруп алып, силердин баарыңар тоз окусуңар, меники гана туура деп айттыбы? Кимиз айтты? Бардыгы бирдей пайгамбарга баш ийип берип койду го. Бир дагы каршылыксыз. Анаке, мына ушул булардын жолу дейт. Ал пайгамбарлардын жолу эмне? Эч бир бири-бирине болгон карама-каршылыксыз дейт. Кийинки ас-сиддикин, алар дайыма эмне? Сиддик, чындыкты айтат. Мына жерде эмне деди? Набудуну эмне кылабыз дедик? Сиддик, чынчылык менен ибадат кылабыз дегенбиз, туурабы? Ана ошолорго кириш үчүн. Кийинкиси шухада, шейиттер. Кийинкиси салихин, жана өзүн түз алып жүргөн адамдар. Мына ушул 4 адамдын жолу бул Аллах Таала берген жол, баягы сиротул мустаким. Ва хасуна улайка рафиqa. Мына ушуларды дос кылсаң, кандай сонун деп атат да? Ушуларды дос кылсаң кандай сонун? Ушулардын жолун жолдосоң, ушулар менен биргеликтүү болом десек, ушулардай болом десек, ал эмне? Алардын ортосунда эч кандай каршылык жок дейт. Гайрил магдуби алейхим валаддаллин. Мына каймакка келдик да. Каймак. Фатиханын каймагы биз үчүн. Не дейт? Гайрил магдуби, газап Алланын несине калган, газабына калган адамдардан болбойлук, алардын жолуна түшпөйлүк дейт. Жана дагы валаддаллин, адашып кеткен адамдардын жолуна түшпөйлүк. Эми кимдер булар? Магдуб менен даллин. Яхудилер, насранилер. Хоп, бул бир негизги айткан сөз туура. Булар эмне кылышты? Булар Аллах Тааланын азабына калып кетишти. Газабына. Не кылдылар? Алар көп нерсе кылды. Мана могу Фатиха, Бакара сүрө бар го? Могу Нас сүрө бар го? Нас могу жерде. Акыркы, ушуга чейин мына ошолордун кылыктары не себептен адашып кетишти? Жана дагы не себептен алар Аллах Тааланын азабына, газабына калып кетишти? Ушунун баардыгын айтып бере турган мына могу. Ушуну кылбашыбыз керек. Макул, ошонун бир-эки мисалын айтайлык. Бакара сүрөсүн баарыбыз билебиз, Бакара кандай сүрө? Узун сүрө, окуй берсең машалла кете берет. Бакара сүрөсүнүн 113 аяты. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ва қалатил яхуд. Яхудтар айтат дейт. Қалат дегенде ты муаннас келип атат да, муаннас. Ол женский род менен айтып атат да. Женский род менен Аллах Таала айтып атат, могу яхудтар аял сыпаттуу кылып туруп, ушулар айтып атат дейт. Эми женский биздин адабиятта эркек менен эгерде Аллах Таалам кайрыла турган болсо, акылдуусуң деген сөз чыгат да. Акылбы? А эгерде сен бизге кимге эле болбосун, муаннас менен кайрыла турган болсо, акылың жок деген сөз чыгат да. Акылбы? Куранда ушундай. Эми бул жерде не деп атат? Калат. Не деди? Айтышат бул аялдар кимдер? Яхудтар айтат дейт. Не дейт? Акылы жоктор айтат дейт. Не дейт? Лайсатин насара ала шай дейт. Могул христиандар эч нерсе эмес. Булар адашкан. Булардын далили жок.
Бұлар түп-түз тозаққа баратады дейді да. Яһудилер, насараларды айтып жатады, христиандардычы. Ал эми бұлардың тұшына тұрып алып, вақалатин насара, бұл христиандар, насаралар не дейді? Аларда қалат деп жатады, аларындағы несі жоқ? Ошолар айтты дейді. Лайсатил яһуду аля шей. Бұл яһудтар еш нәрсе емес. Алар адашқан түп-түз тозаққа кетіп баратады дейді. Эми ол жерде вау халия да. Халия деген бирок ахвал дейді. Ахвал. Аллах Таала айтып жатады, бұл жамаат келіп алып тұр, бұл жамаатты сен адашқансың деп жатады. Бұл жамаат келіп тұр, бұл жамаатты айтып жатады, адашқансың деп. Бирок вау халиямен айтып жатады, бирок ахвалдары дейді. Хум ятрунал китаб. Bir китепті оқышады дейді. Bir китепті оқып алып, екі жаққа тұрып алып, бірлі китепті қармап алып, бұның башына чабып жатады. Сен адаштың деп, сен ешнәрсе емессің. Бұл да ошол эле китепті алып, бұның башына чабып жатады. Сен адаштың, сен тозақсың деп жатады да. Казалика қала аллазина ла я'ламуна мисла қаулихим. Ана ошол арада екі жақта екеуі ұрышып жатса, ошолардың сөзіндей қылып дағы бір жамаат келіп алып айтып жатады да. Бирок алардың бұлардан айырмасы не дейді? Ла я'ламуна, алар еш нәрсе білмейді дейді. Алар китепті оқыған емес. Алар китептен ешбір неме китепті көргенде емес, қолына қармап та көрген емес. Бирок қосылып алып, бұл яһудтарға қосылып алып, насараны айтады да. Же болбосо бұл жамаатқа қосылып алып, сен турасың, бұлар тұр емес дейді бір жамаат келіп алып. Же болбосо ошол эле жамаат бияққа да өтіп алып, ей силер тура емессіңер дейді да. Сен турасың, бұл яһудилер тура емес деп. Бүгінгі күнде дағы ошол нәрсе бар да, екіге бөлініп алғанбыз біз. Китепті оқып эле туруп бір-бірімізге ыргытабыз, сен тура емессің деп. Бирле китеп окуйбуз. Моуну элечи. Моуну эле окуйбуз. Куранды эле окуп туруп, не кылабыз? Сен тура емессің дейді. Бұнысы тура келіп, сен тура емессің дейді. Анан ортада еш нәрсе билбеген китепти, ол алифбени билбейт, арабча окугандычы. Кошулуп алат да эмне кылат? Үйлөйт да. Биз турабыз, тигилер тура эмес деп, буга кошулуп алат, же болбосо буга кошулуп алат, же болбосо үчүнчү жамаат болуп алып туруп, экөөң тең тура эмессиң дейт. Карачы, ла я'ламуналар, эч бир нерсе билбеген адамдар, мисла каулихим, алардын сөзүндөй кылып туруп, булар да сен да тоз окусуң, сен дагы тоз окусуң дейт да. Адаштың дейт, сен дагы адаштың, сеники да тура эмес дейт. Кийин фаллаху яхкуму байнахум яумал киямати фима кану фихи яхталифун. Аллах Таала болса дейт, яхкуму өкүм кылат. Байнахум алардын арасында яумал киямати. Бул дүйнөдө алар менен ушунчалык bir kitepti окуп алып түшүрүп койсо Аллах Таала 23 жылдан бери пайгамбар ушул китепти бизге жеткизүү үчүн мээнет кылды. Ушунчалык өмүрүн берип коюп туруп бизге ушул китепти жеткизип койсо, биз келип алып ушул китепти окуп алып туруп башыбыз бирикпейт да. Ошол бирикпегендиги үчүн Аллах Таала алардын өкүмүн чечпейт бул дүйнөдө. Чечпейт. Кыямат күнү чечем дейт. Кыямат күнү келесиң мага могу жерге. Ошону чечип берем деп атат да. Яхкуму байнахум яумал киямати фима кану фихи яхталифун. Не себептен? Фима кану фихи яхталифун. Алар ихтилаф, бири-бирине каршы-каршы чыккандыгы үчүн дейт. Бир эле китепти берип койсом, ошону окуп алып бири-бири менен монда каршысы жок, сеники туура эмес. Жок, сен жөн эле да. Жөн эле буну баягы башын чабып, буну жеңиш үчүн эле баягы каршылык кылып атат да. Ошондой каршылык кыла турган болсок, Аллах Таала биздин ортобузга киргизбейт. Ошондой жамааттын ортосунда Аллах Таала жок. Кыямат күнү келесиң, Аллах Таала эмне кылам дейт? Өкүм чыгарам деп атат, тууганым. Өкүм чыгарам деп атат. Эми жазбаптырмын, кечиресиздер. Эми гойрил магдуби алейхим валаддаллин деп коебуз. Күнүнө 5 жолу мал, 5 малда 4 рекеттен, 2 рекеттен, 3 рекеттен окуп атабыз. Ар биринде бирден ошолордун демесине түшпөгүлө деп түшүрбө бизди деп атып, биз өзүбүз ошол жерге түшүп алганбыз да. Ошол жерден чыккыбыз келбейт. Өзүбүздүн көз карашыбызды бергибиз келбейт. А бирок болбосо бизде Куран турат дагы элечи. Ошо Куран эмне экен, эмне десе ошону кылайын десек, ал эмне? Баягы пайгамбарлардын жолу. Куран эмне десе ошону кылам десек, баарыбыз кел, сен дагы мен да баарыбыз келелик. Куран эмне дейт, кел. Ошону чечип берсин. Пайгамбарлардын жолуна түшөлүк, сиддикиндер, шухаданын, салихиндердин жолуна түшөлүк. Ал жерде эмне? Ихтилаф жок да. Карама каршылык жок. Дагы бир немесин айтып берейинби? Сыпатын булардын. Кичине убактысы бардай көрүнөт да. Баягы яһудилердин уй тууралуу болгон окуясын баарыбыз билебиз, а? Баарыбыз. Аллах Таала уйду сойгула деп буйрук берди.
Булар болсо ошону сойгусу келбей эмне кылышты? Бир-эки нерселерди айта баштады. Мындай кандай, өңү кандай, анан жашы кандай, бука тийбеген, жерди баягындай айдабаган деп, акыры келип туруп эмне кылышты? Акыры келип туруп ушунчалык баягы өтө баалуу болуп кетти, баягынын терисин жайып туруп алтын төлөп беришти да, үстүнө алтынды салып туруп төлөп беришти. Ошого чейин башты. Бүгүнкү күндө эмне бар? Бүгүнкү күндө бул жерде имамыңар бар. Силердин башыңарда турган, силер болсо башка бирөөлөрдүн башында турасыңар. Бүгүнкү эле мусулмандардын, исламдын кебетеси ушундай болуп калды да. Келип туруп бир эле хадисти айтабыз да. Мисалычы, пайгамбар момундай деди депчи. Десек, бияктан туруп алып, сахихпи? Дейт да. Таң каласың да. Кудум эле өзү сахихдин баарын билгенсипчи. Сахих менен өзү сахих дегенди билбейт экенчи. Баягы бука уйду сой дегенде келип алып туруп кандай эле, сары беле, көк беле дегендей, бул келип алып не дейт? Сахихпи дейт да. Ооба сахих деп болот. Алып келсең кайсы китепте келген? Машалла, Бухариде жердин Ибн Хаббанда паланча күнчө деп айтасың да. Айтсаң канаки алып кел дейт да. Алла, ал китеп үйүмдө турат айланайын. Алып кел бар. Үйүңө барып келгенче бул жок. Качып кетет. Максаты эмне? Максаты баягы яһудилер максаты эмне болгон? Кылгысы келген эмес да. Уйду бир келип эле сразу союп жиберишеби? Кутулуп кетет эле, туурабы? Оңой эле кутулуп кетет эле да. Кыйын да бербей кутулат. Любой уйду баягы мүзү сынып калган, арык болобу, семиз болобу, кара болобу, агала болобу, айырмасы жок. Любойун келип союп туруп, неме кылганда Алланын буйругун аткарган болот эле. Эми бул жерден сага Аллах Таала каля пайгамбарым айтты деп туруп бир киши, бир алым сизге айтып атат бир хадисти. Бияктан келип алып туруп, мен эмне деп атат? Кайерде ал? Сахихпи? Сахих эмес депчи, талашам да дагычы. Ана бул яһудилердин кылган иштерин биз да кылып атабыз бүгүнкү күндөчү. Башка түр менен. Алар уйду издеп жүрүштү эле, биз болсо калп эле бир китептер толтура айланайын, түр менен да. Эмне жөн эле ойлойлук да, мисалы пайгамбардын хадиси деген эмне десе, ошол пайгамбар немеге пайгамбарчылыкка жеткенден баштап өткөн заманга чейин 23 жылда эмне нерсени айткан болсо, ошонун баардыгы эмне? Хадис, туурабы? Бухариде канча хадис бар? Мындай кайталанбаган хадистерин эсептесек, бир 4000ден бир аз ашат да. Ошончо хадис бар. Пайгамбар 23 жылда ошо 4000 эле хадис сүйлөдү, Мен бир күндө 1000 сөз сүйлөп коем да, бир күндөчү. Азыр мисалы могу жерде канча сөз сүйлөп чыктадым да. Буга чейин келатканда канча сөз сүйлөдүм. 23 жылда ойлосоңуз канча деген сөздөр сүйлөнөт да. Туурабы? Анан келип алып туруп бир гана ушундан эмес да. Мен только ушу Бухаридан болсо гана алам дейт да. Машалла, Сахих Муслимчи десе, жок болбойт ал. Бирөөсү Сахих Муслимди эле алам дейт, бул болбойт дейт. Бир болсо дагы башка бир хадисте айтат. Китепте ошондон эле болсо ошону кыл депчи. Аллаху акбар. Кылгың келбейт ау, кылгың келбейт деп эле айтпайсыңбы? Мен яһудимин деп эле айт. Туурабы? Яһудимин деп эле айт да. Абу Хайдан өзү 5 миң ашып кетти. Ого да. Не дейбиз ага? Эми айтар сөз бул болду да, туугандарым. Биздер сиздерге ошол яһудилердин кылыктарын кылбашлыгыбыз зарыл да. Биз болсо баардыгыбыз айтабыз, эхтина сиротол мустаким деп эле айтабыз, күнүнө айтабыз, ушуга көңүл бурабыз, бирок гайрил магдуби алейхим валад-далинге эч эле көңүл бурбайбыз да. Алар ким деп да койбойбуз да. Алар эмне кылды эле айланайын? Яһудилер, насаралар деп коебуз. Ошолор эмне кылды эле, биз ошону кылбашыбыз керек эле. Бирок ошолордун кылганынан артыгыраак кылып жатабыз да бизчи. Эгерде пайгамбарым бүгүн, эгерде жаны тирилип, мисалы могу жерге келип калганда, мынтип карап туруп айтпакчы, сен айткан сөзүң сахихпи же сахих эмеспи дейбиз да. Ошого чейин барабыз тууган. Чындыкты айтам. Эгерде ал кишинин сакалы башкачараак болуп калса, сеники чотто сакалың мындайраак экен, сен пайгамбар эмессиң дейт да. Биз ар күндөй өзүбүз пайгамбарыбызды куруп алдык да. Ой, түшүнүгүбүздөчү, туурабы? Мисалы келбетин, отурган турганын, айткан сөздөрүн биз кээ бирөөнө ишенебиз, кээ бирөөнө ишенбейбиз. Чачың бар келе. Эми ким кандай чач болобу, сартуу, муруту болобу, сакалы болобу, көз карашы, мисалы пайгамбар, мисалы мен атымды айтсаңыз сиз, Нурбек деп айтсаңыз, Нурбек. катуу эле айтсаңыз булар уксун. Нурбек. Мынтип кайрылчу да. Пайгамбарчы.
А биз эмне дейбиз? Эмне дейсиз дейм да. Же жокпу? Туурабы да? Пайгамбар монтип кайрылчу да. Эмне дейсиз депчи. Мен болсом эмне дейм? Эмне дейсиң депчи. Биз өзүнчө эле аптарып кетпиз да, баягы башыбыз өзү көккө жетип калган. Ушундай түп-түз эле кетип баратабыз, баяктан сыротул мустакимден өтүп кеткенбиз да, ушу кыялыбыздачы. Бейишке кирип атабыз иншалла. Аллах таалам хурлайынды берип койгон мага, ой машалла жыргап атам. Бирок яһудилер да ошентип ойлойт да. Алар айтат. Аллах таала айтат да, силерге эмне ошол бейишке киргенге эмне Кудай таалам менен уадалашып койдуңар беле дейт. Гарантия алып койдуңар беле Аллах тааладан дейт. Деп атпайбы? Алар да айтат да, биз эле бейишке киребиз депчи. Алар кыялында эгерде могу сыротул мустакимден биз эгерде кулап кете турган болсок, могу жеринде чачтар барбы? Эсиңерде барбы? Элестетсеңер, ошол чачым могу немеге илинип калат дейт. Илинип калат. Мен ушинтип илинип туруп калам дагы, акырын колум менен көтөрүлүп чыгып туруп, анан өтүп кетип калам дейт да. Алар түшүнүк ошондо. Могу чачынын узундугучу, мисалы ушинтип кармап калат дейт яһудилер. Машалла, яһудилердин кылыктарын кылган жокпузбу азыр? Кылып атпайлыкпы? Не дейсиң? Бүгүнкү күндө ошол яһудинин да кылыктарын эле кылып эле жүрөбүз да. Дагы деле биз өз жүрөгүбүздү эмне дейбиз, капкылап туруп, мен момунбуз дейбиз дагы. Бейишке кирип баратам деген гарантия алып алгансыкчы, Кудайыма шүгүр.